Талас облустук соту калктын ишенимин арттыруу, соттук иштерди акыйкат кароо максатында иш алып барып келет. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун өлкөдөгү сот тутумуна болгон элдин ишенимин жогорулатуу, алардын чечимдерди кабыл алуусунда тоскоолдуктарды жоюу максатында реформа жүргүзүп, сотторду ротациялоо демилгеси бүгүнкү күндө өз натыйжасын берип жатат. Бул ротациянын алмашып иштөөнүн мындайча айтканда маселелерди чечүүдөгү судьялардын көз карандысыздыгына, ар кандай талаш тартыштарда кызыкчылыктардын кагылышууларына жол бербөө максатында көптөгөн иштер жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле судьялардын кесипкөйлүгүн өстүрүү боюнча алардын билим деңгээлин жогорулатуу, окутуулардын көптөп ар кандай чет мамлекеттен келген гранттардын эсебинен, ошондой эле мамлекеттин бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын эсебинен окутуулар жүргүзүлүп жатат. Бул судьялардын кесипкөйлүктөрүн өстүрүү боюнча. Анткени бүгүнкү күндө 90%-дан ашык судьяларыбыз бардыгы эски судьялардын ордуна жаңы судьялар, жаңы муун келип иштеп атат. Аларды кесипкөйлүккө даярдоо боюнча көптөгөн иш-чаралар жүргүзүлүп жаткандыгы. Талас облустук сотунда 8 судья эмгектенет. Талас облустук соту 1 жылда жарандык, административдик, кылмыш иштери жана укук бузуулар сыяктуу 400гө жакын соттук иштерди карайт. Ассаламу алейкум. Алтынбек Садыков Талас облустук сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча төрагасынын орун басары. Каарманыбыз сот тутумунда 2006 жылдан бери эмгектенип келет. Ал 2021 жылы Жалал-Абад облусунан Талас облусуна ротация жолу менен келген. Мындай жалпы ротация болду сот системасында. Ошол ротацияда мен Манас районунун сотуна которулуп, ал жерде 2 жылдай төрагалык кызматта иштедим. 2024 жылдын апрель айында кайрадан указ чыгып, райондук соттон область сотко ротация болуп келип, бүгүнкү күндө ушул жерде иштеп жатам. Жоопкерчиликтүү кызмат деп айтсам болот. Абдан татаал, бирок ушул кесипти атайын тандап, бүгүнкү күнгө чейин иштеп атабыз. Ушул жоопкерчиликти сезүү менен ар бир караган жарандык ишти же болбосо кылмыш ишти кароодо иш материалдарын терең изилдеп, кылдаттык менен ишти карап, анткени ар бир ушул ишти кароодо жарандардын тагдыры турат да. Алтынбек Садыковдун жумуштан сырткаркы убактысы үй бүлөсү менен өтөт. Учурда ал 3 кыз, 1 уулду тарбиялоодо. Анын үй бүлөсү кызматына байланыштуу өлкөбүздүн кайсы облусунда иштебесин колдоп келишет. Манас районунун сотунда 2 жыл иштедим ал жерде. Ошол жерден биздин тапкан байлыгыбыз могу кичинекей кызым деп ойлойм. Ошол Манас районуна келип төрөлгөн. Ал эми уулум болсо Ташкент шаар сотунда иштеп жүргөн деп төрөлгөн. Ал эми 2 улуу кыздарым бул Майыл шаар сотунда иштеп жүргөндө төрөлгөн кыздарым. Негизинен Талас облусуна келгенден кийин үй бүлөм бат элегөндө. Анткени мына уже мектепте, по-моему, 5-мектеп алмаштырып атасыздар, 5-мектеп алмаштырышты кыздарым. Ал эми уулум 1-жолу барат, 1-класска. Негизи жакшы. Ушинтип бала чака менен, үй бүлөбүз менен ушинтип жумуштан тышкары ушинтип сейилдеп, өзүбүзгө убакыт бөлөбүз. Алтынбек Садыков ошондой эле жумуштан сырткары спортко көңүл буруп, сергек жашоого умтулат. Айжамал Байырбек кызы Бексултан Рахатбек уулу, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас облусу.